өзү да адамгерчиликтүү, бирөөнүн акысын жебеген адам. Ушул идеологияга карманган адамдар менен чогулуп, бир аз бирдемке кылалы деп атабыз. Анан мондай сыртта дагы мындай түрдүү кишилер жүрүшөт. Алардын региондордон келгендер бар экен, башка келгендер бар экен. Они хотят, мындай айтканда, мародерство хотят, действительно. Андайды вот бизде кармап калышыбыз керек. Кудай сактасын, Кудай таалам сактасын. Балким аларга кереги жок, бирок бизге керек, Бишкек шаары бизге керек. Стабильность бизге керек. Эртең эле биз жашообузду улантышыбыз керек. Ошого сураныч, кийин азыр могул жакта балдар азыр кеңешип алып туруп, өзүнүн предложенияларын берет. Сиздер колдоп бериңиздер. Эртең да мүмкүн болсо баарыбыз чогуу жанагы Телеграмдан канал ачып алалы, Инстаграмдан страница ачып алалы. Баарыбыз бир пикирде, бир движение кылып, бири-бирибизге поддержка берели. Эч ким бири-бирибизге сом бере албайбыз, башка кыла албайбыз. Мына бул жакта вот Мирбек байкелерибизде башкалар турат. Мен өзүм да көбүм буларга аябай көп акча предлагать этишкен. Мага да Кудай таалам турат, көп акча предлагать этишкен. 1 миллион сом эмес, андан көп 2 миллион сом предлагать этишкен. Биз менен бол, биздин ат, сен биздин мындай айтканда, биздин голосубуз бол бер дешкен да. Бирок биз ага барган жокпуз. Эртең да жашоо керек, элдин мындай айтканда, эл биз үчүн маанилүүрөөк деп. Бирок азыр ошого биз чыгып отурабыз. Буйруса, сиздер да колдоп берсеңер, баары жакшы болот. Анан таштап салышты да. Ошолорду чогулталы. Ар кайсы жерде неметпи? Давайте келгиле. Ал бизерден тамак беребиз, үч жерден группа болуп беребиз. Ошону эле келип чогултуп беребиз. Ушул жерге. Тура. Молодежь деп атпайбы? Эмне кылабыз депчи. Ошо молодежь площадьтан чогултасыз. Жок, Бияхале жолдон көчүп. Ар кайсы жерде жүрүшөт. Ар кайсы жерде жүрөт. Бир жерде эмес, может бир команда болуп, копировать этип, муяка келгиле. Ысык тамак берели, чай берели, кээ бирөө ачка жүрөт, кээ бирөө үй жок жүрөт, кээ бирөө жөн эле эмне кыларын билбей жүргөндөр бар. Ошолорго келип, мы сейчас стараемся. У нас одна команда целый день, получается, мамдай, сууга, тамак ашка акча издеп жүрүшөт. Мы ищем деньги, чтобы чуть бирдемке болсун деп. Ошону жеткизели да. Биз мону анан жана эртең эмне кылабыз дегенде кайра монтип биз чогулуп алып жакшы организован 2 күндөн бери көрсөтүп атат. Кандай тартипте жасаш керек. Ошол тартипти руководствого баарын айталы. Мону сактангыла, максатаны карагыла. Эртең күн коронавирус бар. Азыр баарын жумуштап эртең ага чыкпай. Самое главное, арабызга провокатор, башка мондай ызычуу салгандар кошпойлу, мындай бири-бирибизди канан тыйып, бирөө бирдемке беспредельщиктер көп экен. Можете вы сюда куда-то организовать, чтобы весь молодежь жакка келгенде. А вот то, что вот сказали, тиги жак алып баргыла тамакты же, бул жак алып баргыла дегенде туура эмес болот экен. Это, кажется, реформанын штабы же, тигинин штабы. Можем мы молодежный өзүнүн штаб сделать? Жаштар кыймылын вот сюда пригласить, да? Биз башка жака барбайбыз. Данияр МС Донча бул жака келишиңиздерди суранып атат. Данияр МС Донча бул жака келишиңиздерди суранып атат. Az дагы бир жолу жарыялап коелу. Менче бул жерде көбүнчөсү дос. Сиздер билесиздер да ал жакта жыйынтык кандай болуп чыккан, да? Дагы бир жолу айтып коелу. Ал жактагы жыйынтыгы мындай болуп чыгыптыр. Ал жакта азыркы учурда спикер болуп Мыктыбек Абдылдаев шайланды. Жана ошондой эле убактылуу руководитель правительства болуп, премьер-министр болуп Садыр Жапаров шайланды. Бирок биз кече күнү Ала Тоо аянтына чыккан талаптарыбыз аткарылды. Бир жеңишке жеттик. Мындайча айтканда, баягы орусча айтканда, мы выиграли битву, но не войну, да? Бирок азыр биздин арабызда кээ бир жарандар болуп атат, президентти тактан түшүрүш керек дегенчи. Мыйзам боюнча, укук боюнча бул биздин действияларыбыз туура эмес болуп калат. Мыйзамсыз болуп калат. Ошондуктан баардыгын мыйзам чегинде кылганга аракет кылайлы. Дагы бир жолу айта кетели. Азыркы шайланган спикер менен премьер-министр
кандайдыр бир мыйзам талаасында, укук талаасында жаңы чечимдерге, жаңы кадамдарга барат. Ошону жыйынтыгын күтүшүбүз керек. Биз бир жеңишке жеттик, Кудайым буйруса. Биз кечеги койгон талабыбызды жообун алдык. Мына 4-октябрда болуп өткөн шайлоо жокко чыгарылсын деп талап коюп чыкканбыз. Жокко чыгарылды. Кудайга шүгүр. Бирок алдыда дагы көп нерселер күтүп турат. Биздин бул жерде чогулганыбыз, мен дагы бир жолу айтайын, урматтуу жаштар, сиздерге абдан чоң ыраазычылык жана рахмат. Бишкек шаарында басып жүргөндө дагы өзүбүздүн маданияттуулугубузду, билимдүүлүгүбүздү, акылдуу, тартиптүүлүгүбүздү далилдеп, эч кандай ызычууларга жол бербей, сонун болуп жүрүп атабыз, сонун болуп чогулуп атабыз. Ошол боюнча уланалы. Анан жана дагы кубанып айтып атам, 2 күн ичинде аябай саясий көп нерселерди үйрөнүп алдык. Мы стали политически подкованными, мындай право жөнүндө, укук жөнүндө көп нерселерди үйрөнүп алдык. Бирок биз дагы кийинки келе турган парламенттик шайлоого өзүбүздүн каалаган, мисалы үчүн жаш кандидаттарды алдыга түртүш үчүн биз дагы саясат жөнүндө көп нерсени билишибиз керек экен да. Конституцияны окушубуз керек экен. Берки жанагы УПКР деген ошол мыйзамга байланыштуу китептерди окуп, ошолорду билип жүрүшүбүз керек экен да. Анткени талап коюш үчүн талапты билишиң керек да, кандай талап коюп атканыңды. Андыктан биз эми негизи эле бул жерде азыр көп билимдүү жаштар чогулуп атат, бирок мындан нары дагы ушул тартипте, ушул таризде уланта берсек, Кудайым буйруса ийгиликке жетебиз. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй сонун нерселер болуп атат. 2 күндөн бери жаштар чындыгында өзүнүн жарандык позициясын көрсөтүп, биз макул эмес экенибизди далилдеп, кече күнү мына сонун жеңишке жеттик. Парламенттик шайлоону жокко чыгардык. Эми дагы алдыда турган ийгиликтер көп. Рахмат. Азыр сарабай турабыз. Азыр биздин ушул жаштар кыймылынын лидерлери Эркин Рыскулбеков менен Аскат Табалдиев келет. Алар более ачыгыраак жана мындай кененирээк түшүндүрмө берет жанагы болуп өткөн жыйын боюнча. Анткени алар непосредственно ошол жерде жыйында отуруп, ошол жерде болуп аткан нерсени угуп келишти. Алар көбүрөөк кененирээк кылып түшүндүрмө беришет. Биз болгону бул жерде мындай нары бери басып кетпесин, үйүнө кетип калбасын деген максатта эле ушул маселелерди көтөрүп чыктык. Азыр күтүп турайлы Эркин менен Аскатты, Рахмат. Байкелер, туугандар, ким урзак ачса же чай ичем десеңиздер, бияка өтсөңүздөр болот. Анан кийин жана өзүңүздөр көргөндөй, достукта Ател жактан барып келдик. Биз дагы провокатор балдар өтө көп экен. Айнектерди талкалап, таш менен уруп, тебишип, урушуп, жукулдашканга туура келди. Талкалабайлы, бир элдики депчи. Ошондой балдар тияктан Фрунзе көчө менен келип площадка келишти. Азыр кайка тарап кетти билбейм, бирок ошолордон шаарыбызды сактап калалы, сураныч барыбыздан. Анан кийин колдон келсе көчөмө көчө, район бир сыйра карап тура эмес иш кылгандарды токтотконго аракет кылалы. Рахмат. Без номер машинелерге дагы кичине, байкелер, монтип жүргөнгө болбойт деп биз сиздерден кабатыр болуп атабыз. Неге дегенде сиздин номериңиз жок, сиз тура эмес иш кылып атышыңыз мүмкүн. Урлук бу же мародерство, ошон үчүн номериңизди тагып алгыла деп кичине талап койбосок, азыр бийлик органдары эч ким жок, милиция жок. Ошон үчүн өзүбүз туруп бербесек, бизге эч ким туруп бербейт. Рахмат. Айдин Бакылбек уулу, конституционный юрист болом. Эми кутман келчи барыңарга мыйзамдуулук жагын түшүндүрүп берели, маалымат болуш керек да биздечи. Бүгүн шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоосун жокко чыгарды. Мыйзам боюнча 45 күнүн ичинде жаңы шайлоо болуш керек. Мажоритардык болот деген бул чын эмес, ушундай эле пропорционалдык болот. Себеби шайлоого чейин мыйзамды өзгөртсө 6 айдан кийин гана күчүнө кирет да. Баары ушундай эле болот. Президенттин тагдыры боюнча азыр Мыктыбек Абдылдаев төрага болду, спикер парламентте. Ал бул жерде анча-мынча 1-2 вариант бар. Биринчиден Сооронбай Шариповичтен өздөрү барып арыз сурашы мүмкүн, добровольно кетиңиз деп. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, биздин генералдык прокурор
импичмент процедурасын башташы мүмкүн. Ал импичмент процедурасы менен парламентке эле келет, кайра эле ушул эле парламентке. Анан 82ден 3 бөлүгү, 2/3 деп коет го, 80% колдоп бериш керек. Ушул эле парламенткечи. Бүгүн 62 депутат чогулган жок, себеби алар доверенность менен, кагаз менен 30 чакты депутатка эле берип койду. Алар ошо доверенность менен добуш бериш премьер-министрди, спикерди шайлашты жаңычы. Бул прокурордуку. Экинчи вариант, жогорку кеңеште 1ден 3 депутат бөлүгү, это где-то 40 депутат, алар дагы импичмент процедурасын башташы мүмкүн. Аны болсо дагы жогорку кеңеш жыйналып каралыш керек. Аны дагы 80 депутат колдоп бериш керек. Бирок бул абдан узак процесс, ушу 3 вариант негизинде өтүшү мүмкүн. Ошондуктан бул жерден кетиш керек, мындай тигиндей деген ал мыйзамга, биздин конституцияга туура эмес келип калат да, ушуну түшүнсөк. Жакшы. Экинчиден, өкмөт боюнча азыр 62 депутат жаңы премьер-министрди дайындады. Буга чейин коалиция аларды сунуштады. Бирок ар бир министрди жаңы министрлер бекитиш керек да. Аны дагы кайра эле жогорку кеңеш келип бекитип бериш керек. Бүт баарын. Жаңы министрлерди. Керек болсо азыр жаңы премьер-министр жаңы өкмөттүн структурасын өзгөртүп коюшу мүмкүнчүлүгү бар. Себеби ал деген кээ министрлерди дагы келип 16 эмес 10 министрлик болот, мынча комитет болот деп келиши мүмкүн. Аны дагы жогорку кеңеш бекитип бериш керек. Ошондуктан азыр мына силердин талап болуп атпайбы, жаштар келсин депчи. Ушул жерден силер кыймыл катары бул министрликке, бул жаштарды ушул жерден премьер-министрге менен жолугуп, депутаттар менен жолугуп сунуштасаңар болот да. Себеби өздөрүнөн айтып атат. Правительство народного доверия депчи. Ошол жерден эгерде силердин жаштардын чын эле ниетиңер болсо, ушундай талаптар айтсаңар болот. Себеби жакын арада жаңы премьер-министр жаңы өкмөттүн мүчөлөрүн кайра эле жогорку кеңешке сунушташ керек, кайра эле чогулушат. Ошон үчүн 1-2 күн дагы анча-мынча убакыт бар. Жаңылбасам бир жума же бир жумадан ашык такташ керек. Убакыттын ичинде жаңы өкмөттү кайра эле жогорку кеңешке сунушташ керек. Ал эми жигит люстрация жөнүндө деп атат да. Люстрация мыйзамы, бул люстрация деген бул мыйзам ал жерде ар кандай жазып койсо болот. Возможно, у меня сядет сотка батарейка. 120 депутат кайра саясий кызматтарга келбесин. Саясий кызмат деген бул депутат, алар өзүнүн категориясы болот. Кызматтар бар. Политический должность деп, административдик, мисалы президенттин рук аппаратынын орун басарлары, булар уже министрлердин орун басарлары, булар саясий кызмат эмес, булар административдик кызмат. Ошол жерге бүт детально жазылат да, буну уже юристтер жазып коет. Ошондой эле дагы башка вариант, бүт 6 чакырылышта депутат болгондорду кошпосо десе да болот, ошондой да. Бирок люстрация бул мыйзам, аны кайра эле жогорку кеңештин депутаттары бекитиш керек күчүнө кириш үчүнчү. Бул жерде уже дилемма. Эгерде силер 45 күнөн кийин боло турган шайлоону эски саясатчылар катышпаш керек дегенде, анда азыркы парламент люстрация мыйзамын каалап бериш керек да. Ошондо эски саясатчылар шайлоого катыша албай калат. Вот, ошон үчүн кандай? Азыр алардын толук укугу бар.